ар бир мамлекеттин башка өлкөлөрдөн айырмалап турган символдору болот. Символдорго мамлекеттин туусу, гимни, герби кирет. Улуу кыргыз эли желбиреген кызыл туусу менен сыймыктанат. 1992 жылдын 3-мартында Кыргыз мамлекетинин туусу кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу кызыл түстө. Желектин бир түстүү кызылдыгы, эрдиктин, тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат. Ал эми түндүк, уйкудун символу. Аалам катары дүйнөнү алда канча кеңири түшүнүүдө бир айлампага бириктирилген 40 нур байыркы 40 урууну бириктирүү Кыргызстанга бириkkендигин билдирет. Түндүк өлкө калкынын биримдигинин символу. Желектин кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун түсү деп билебиз. Авторлары: Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Садыков. 1992 жылы 3-мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген. Туубузду ыйык символ катары барктап, түндүгүн өйдө каратып туура илүү зарыл. Башкы мамлекеттик желек Бишкек шаарынын Ала-Тоо аянтында орун алган. Аны жылына 2 жолу жууп, тазалап турат. Кыргызстандын желеги автолордун номерлеринде жайгашкан. Туу албетте дайыма алдыда жүрөт жана ыйык жерде, бийик жерде сакталат. Туу жыгылса, албетте мамлекет жыгылат. Ошондуктан тууну дайыма элибиздин чыгаан эр азаматтары бийик көтөрүп сактап келишүүдө. Өлкөбүздүн эгемендиги менен эркиндигин айкинелеп турган улуу кыргыз элинин рухий дөөлөттөрүн, тарыхый басып өткөн жолун чагылдырып турган туубузду аздеп сактайлы. Өлкөнүн келечеги үчүн бир туунун астына биригип, көптөгөн ийгиликтерди жараталы. Эрдиктин символу болгон туубуздун кызыл өнү оңбосун. Биримдикти чагылдырган күн нурлары эч качан өчпөсүн. Элибиздин ынтымагынын белгиси болгон түндүгүбүз түшпөсүн демекчимин.